Саламатсыңарбы, урматтуу 5 класстын окуучулары. Силер менен кезектеги музыка сабагын баштайлы. Жетиген мектеп лицейинин музыка мугалими Жунусалиева Роза Жамантаевна бүгүн силер менен бирге болмокчу. Бүгүнкү биздин өтүлүүчү темабыз жыгач ооскомуз жана жыгач ооскомузчу Шакен Жоробекова жөнүндө маалымат аласыңар. Ошондой эле күкүк күүсүн угабыз. Ал эми ыр жаттоо бөлүгүндө Атайбек Бөдөшовдун обонуна таандык Кыргызстандын ырын обонун үйрөнүүгө аракет кыласыңар. Жыгач ооз комуз. Жыгач ооз комуз улуттук музыкалык аспап. Ал сары жыгачтан, бөр карагаттын бадалынан, шилбиден, ыргай жыгачтан жасалат. Тандалып алынган жыгачты сызгычтай жукартып, оозунун ортосунан тил чыгарылат. Тилдин түп жагы ичке көзөлүп, ага жип тагылат. Жыгач ооскомуздун узундугу 13-20 сантиметр болот. Тилдин эки жак капталынан орун алган алкак аспаптын жаактары болот. Тили жазы жана ичке бөлүктөн турат. Жазы жагынан оюлган көзөнөккө боо жиби тагылат. Жыгач ооскомуздун жаагын эриндин арасына коомай коюп, тилине бекитилген жипти кагуу аркылуу үйлөп же дем тартып добуш чыгарат. Аспаптын 4 түзүлүшү бар. Ля, соль, си, до ноталарынан колдонулуп келет. Бул аспапта да аялдар ойноп келишсе, ал эми азыркы учурда эркектер да аткарууда. Сабагыбызды Шакен Жоробекова менен улантабыз. Шакен Жоробекова байыркы элдик аспап жыгач ооскомузду кайра калыбына келтирүү менен өнүктүргөн жана чебер аткаруучу музыкант болгон. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Ал бала кезинен ар нерсеге шык жөндөмү эрте өөрчүгөн. Шакен Жоробекова темир жана жыгач ооз комуздарда ойноону өздөштүргөн. Ооз комуздарда ойноого болгон шыгына энеси Назибелинин таасири тийген. Назибели эне өз аймагындагы белгилүү ооз комузчулардан болгон. Атасы Жоробек кезегинде басмачыларга каршы күрөшкөн. Ал атынын жалына бир топ ооз комуздарды байлап келип, кызыма үйрөт деп энесине тапшырчу экен. Шакен Жоробек кызы жеке эле аткаруучулук менен чектелбестен чыгармачылыкка да көңүл буруп, жайлоодо, боз үйдө, чаткалым, эсимде, жеңиш күүсү сыяктуу бир топ күүлөрдү жаратат. Анын репертуарынан элдик күкүк, Кул Мурза сыяктуу күүлөрдүн көптөгөн үлгүлөрү бар. 1990-жылы Якутияда өткөн Варган музыкасынын бүткүл дүйнөлүк конгрессине катышып, жыгач ооскомуздун таңшыта аткаруу менен аны дүйнө элдерине тааныткан
жана лауреат наамына ээ болгон. Балдар, биз азыр жыгач ооз комузчунун аткаруусунда Күкүк күүсүн көрөлү. Жыгач ооз комузда Күкүк деген чыгарма күүнү ойноп берейин. Сабагыбызды улантабыз. Балдар, азыр биз силер менен до мажор гаммасын ырдап, үнүбүздү ачып алалы. Балдар, азыр биз Атайбек Бөдөшевдин музыкасына жазылган Кыргызстаным ырын көрүп, обонун үйрөнүүгө аракет кылалы.
көзүңүздү улантабыз. Балдар, силер экранда көрүп турган Кыргызстандын ырынын тексти. Мына ушул ырдын текстин дептериңерге көчүрүп жазасыңар да, обону менен үйрөнүүгө аракет кылып көрөсүңөр. Сабагыбыз үй тапшырмасы бөлүгүнө келип жетти. Балдар, жыгач ооз комуздун сүрөтүн дептериңерге тартып аласыңар да, жыгач ооз комуз жөнүндө маалыматты музыка китебиңерден да окуп алсаңар болот. Ал эми Кыргызстан деген ырды обону менен жаттагыла да, музыкасы менен кошуп ырдап, айтып берүүгө аракет кылып көргүлө. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен соңуна чыкты. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.